Ардактуу телекөрүүчүлөр, Ишлигери программасын улантабыз. Студияда Амантур Төрөбаев, Кутман күнүңүздөр менен. Кыргызстанда биринчи жолу дзюдо боюнча рейтингтик Азия жана Океания чемпионаты өтөт. Мелдеш Олимпиада оюндарына рейтингтик болуп эсептелет. Чемпионатка 30дан ашык мамлекеттердин ичинен 405 спортчунун катышуусу мерчимделгени маалымдалат. Кыргыз өлкөсүнө алгачкы ирет боло турган иш-чаранын даярдыктары жана дзюдочулардын машыгуулары жөнүндө берүүбүздө алдыда маектешебиз. Ишлигери программасында спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын директору Жомарт Шамханов жана дзюдо федерациянын башкы катчысы Эркин Кыдыракунов студиябызда. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен студиябызга кош келиңиздер. Алгач эле айтып кетсеңиздер, ушул даярдыктар кандай жүрүп жатат? Негизи эле Кыргызстанда биринчи жолу кандай өтөт, кандай өзгөчөлөнөт дегендей. Чоң рахмат. Негизи курама команда өзүңөр билгендей былтыр Японияда өтө турган Олимпиада оюндарына дайындык көрүп атканбыз. Тилекке каршы пандемияга байланыштуу Олимпиада быйылкы жылга жылдырып калганда, биз 2019 жылдан бери эле бул курама команда дайындык көрүп келатат. Бул Азиядан башка дагы мелдештери көп. Бул международный турнир деп коет, эл аралык мелдештерин булар Гранд Слам, Гран При деп коет. Ошол жактан булар рейтингге очко ала башташат да. Ошого байланыштуу биздин курама команда 2019 жылдан бери дайындык көрүп атат десек болот да. Тилекке каршы ушу март айынан баштап 20-жылы бизге өзгөчө абал киргенден баштап спортчуларыбыз баары тең онлайн машыгуу өтүп калды. Жеке машыктоочулар менен башкы машыктоочулар биргеликте үй камагына кирип. Андан тышкары август айынан баштап биз окуу машыгуу жыйындарын, окуу машыгуу иштерин баарын кайра козгоп баштаганбыз. Анткени 21-жылы Олимпиада болот деп эл аралык Олимпиада комитетине билдиргенден баштап курама команда толук кандуу окуу машыгуу жыйындарын жана окуу машыгуу иштерин башташкан. Бул жеке машыктоочулар менен биргеликте башкы машыктоочулардын койгон планына ылайык 2020-жылдын аягында календардык план бекиген Мама агенттик тарабынан. Ушу 21-жылы Кудай буйрса ушу Кыргызстанда Азия биринчилиги өтөт. Бул Азия биринчилигинин өзгөчөлүгү, бул тарыхта биринчи жолу өтүп атат Кыргызстаныбызда. Бул бизге аябай жооптуу болуп атат. Ошого байланыштуу биздин курама командадагы толук кандуу дайындык көрүп атат деп айтсак жаңылбайбыз. Анткени январь айынан баштап ошо мартка чейин азыр 3 эл аралык мелдешке катышып келди. Бул Дохада, Израилде, кечээ Ташкенттен бүгүн Кудай буйрса курама команда учуп келет. Учуп келди, курама команда окуу машыгуу жыйынына кетет. Ысык көл жээгине ушу башкы машыктоочулардын планына ылайык. Ошол жерде ушу Азия биринчилиги башталганча биздин балдар ошол жерде машыгууну өткөрөт. Эми курама команданын мындайча айтканда спортчулардын өзгөчө болуп атканы бул психология жактан да кичине балдарыбыз кыйналып атса керек. Анткени өзүбүздүн мамлекетте өтүп аткандан кийин ушу биздин ушу спорт күйөрмандардын ушу эми арасында дзюдо сүйүүчүлөрүн уят кылып койбой жакшы көрсөткүчкө жетет деген ойлор өз арада дайындыгын көрүп атышат. Биз дагы ошолордон ушундай күтүп атабыз да. Эми буга чейин кайсыл мамлекеттерде өтүп келген, анан кийин пандемия шартында кандай өтөт? Биз эми пандемия шартында азыр бул зрительдерди жок өткөрөбүз да. Бул көрүүчүлөрдү жок өткөрөбүз деп атабыз. Анткени бирок болгон жерде ушу толук кандуу силер менен биргеликте ушу түз эфирдердин баары тең болот. Мындай фан зоналардын баары уюштурулат. Аны менен федерация менен биргеликте иш алып барылып атат. Буга чейин да президенти менен да сүйлөшкөнбүз, Жолдошбек Асанбекович менен ушу көрүүчүлөргө мындай ыңгайлуу шарттар түзүп берүү. Кай жерде фан зоналар болот. Анткени азыр пандемияга ылайык ушу эл аралык федерациянын, Азиялык федерациянын талабына ылайык ушу көрүүчүлөрдү жок өткөрөбүз деп атабыз. Эркин Сарыбекович, айтсаңыз, бул ушул дзюдону чемпионатын өткөрүү, Азия биринчилигин өткөрүү кандай болуп тандалып алынды Кыргызстан жана канча мамлекеттин ичинен? Баарын айтып көрсөк, эң биринчи эң чоң салымыбыз бул биздин президентибиздин салымы Жолдошбек Асанбекович Күлбаевдин. Башынан 3 этапта өттү. Биринчи этап заявка берилди. Ал заявканын ичинен 4 мамлекет тандалды: Өзбекстан, Кыргызстан, Макао. Ошол экинчи этап презентация болду. Презентацияны өткөрдүк. Анан 3-үчү этап ушу ноябрда өттү. Онлайн конференция болду. Ошол конференциядан биз утуп кеттик. Шайлоо болду. Ошо шайлоонун ичинен биз утуп кеттик. Бизге берилди.
Негизи эле Дзюдо федерациясы ушул эл аралык деңгээлде кандай иш-чараларды аткарып атат азыркы тапта жана быйыл ушул өткөрүү планы бар дагы кандай пландар? Алдын ала ушул эң көйгөй планыбыз ушул жогорку сапта ушул Азия чемпионатын, Азия Океания чемпионатын өткөрүп аларбыз. Ушул чоң аракетти кылып атабыз. Алдыңкы план ушул Азиядан кийин ушул Олимпиада, катышуу. Азыркы учурда бизде 2 спортсмендерибиз бар. Ошо Олимпиада лицензияга утуп алышкан бул Владимир Золоев 81 килограммдагы, анан 100 килограммдан өйдө Юрий Краковецкий. Ошол 2 жигитибизге чоң үмүт кылып атабыз. Бирок астыбызда дагы жакшы балбандарыбыз бар. 60 килограммдагы Айбек уулу Кубанычбек, 90 килограммда Шеров Эрлан деген жигиттерибиз. Ошолорго дагы Тио Артур деген 66 килограммдагы өзүбүз балбаныбыз. Ошол балдарга дагы үмүтүбүздү калтырбай, алар дагы даярданып жатышат. Айтсаңыз, анан кийин спорт жылдыздары дагы бул ушул Азия биринчилигине келет деген маалыматтар бар. Кимдер келет? Анан кийин алар келсе биздин спортчулар кичине мындай кандай десем тартынып эме кичине тоскоолдуктар жаралбайбы? Жок, биздин мен ушу айтып кетсем, биз барыңар көрүп атасыңар, азыр билборд, реклама эмелерде биз жакта жылдыздар деп турат. 2 жылдыз бросок болуп атат да, жылдыз. Ошо биз деген аны ушул эменин эмблемасын коюп атканда ойлонуп атканбыз, кандай коебуз деп. Анан именно ошо жылдызга эметкенбиз да, таянганбыз да. Бияка Азияга азыр деген ушул Олимпиадага катыша турган жылдыздардын баары бияка келет. Азия Океаниян регионунун жылдыздары келет. Айтып кетсем, мына 60 килограммдагы жылдыздар, мына Такао Накашита бар. Ал деген акыркы Олимпиадада коло медалинин ээси болгон, чемпион мира, дүйнөлүк чемпиону, акыркы чемпионатта 2-3-чү болгон. Биякта Элдос Сметов, Казакстандын балманы, аны бар дзюдо күйөрмандары жакшы билишет. 60 килограммдагы чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр. Латфулаев деген өзбек балбаны келтат, ал дагы ушундай деңгээлде серебряный призер чемпионата мира, неоднократный победитель Гран-слам, Гран-при. Это 60 килограммды эле айтып атканым. Кыз келиндерде дагы арасында дагы көп эмелер бар. Жалпысынан ар бир весте бир 4-5 жылдыздар бар да. Ушу спорт күйөрмандары өзгөчө, дзюдо күйөрмандары баары билишет. Анан бизде тренировка кылып аткан кичинекей балдар, уже чоңоюп калган балдар, алардын кумирлери деп бияка келатат деген жаңылбайм да. Ошол. Анан кийин канча жаштан канча жашка чейин катышат? Дзюдогобу? Дзюдо. Эл аралык дзюдо федерациясы атайын программасы бар. Дзюдо детям дейт, Judo for Kids деген. Анын ичинден кадимки өзүнүн методикасы менен планы бар. Дзюдого 5 жашынан катышса болот. 5 жашынан 9 жашына чейин оюн катары кандай туура жыгылыш керек, ушундай нерселер чоң методикасы бар. 9 жаштан 14 жашка бияк уже спецификациясы өзгөрүлүп атат. Аяктау уже күрөшкөндү акырын үйрөтүп, анан 14-17 жашка уже буну кадеттер деп коет. Булар уже соревнованияга катышат. Биякта болевой удушающий деген приемдар уже кошулат. Методикасы ошо биздин көп агай эжелерибиз ошол методиканы колдонуп иштетип атышат азыр. Жомарт Жылкычевич, айтсаңыз, азыр дзюдо Кыргызстанда кандай өнүгүп жатат жана жаштар бул спортко кызыгуулары кандай? Дзюдону эми бул жакшы өнүгүп атат десек, биз адашпайбыз керек. Анткени акыркы эле көрсөткүчтөрүн айта кетсек, бул Азия эмес, Азия оюндарында 2018-жылы Индонезияда, Жакартада тарыхта биринчи жолу ошо дзюдо курама командасы 2 коло медалдын ээси болуп келген. Ошо 20 медалдын ичинде ошо дзюдо курама командасы 2 медаль алып берген да. Бул тарыхта бизге биринчи жолу болгон. Анткени 2002-жылы Пусанда Азия оюндарында 12 медальга жеңди. Ошондон бери тарыхта бир да Азия оюндарында
биз 6 же 8 медальдан ашкан эмеспиз да. Ушу Индонезияда өткөн Азия оюндарында жюдо курама командасы да өзүнүн салымын көп кошуп келген. Андан тышкары Азия, мисалы Краковецкий коло медалдын ээси, Золоев Владимир коло медалдын, Бистаев, ошого окшогон балбандар өсүп келатат. Андан тышкары буга чейин эркин айтып кеткендей, жаш балдардын мындайча айтканда аябай жюдону көрүп кызыгуулары пайда болуп атат. Эгерде Кудай буйруп, биз могу Кыргызстанда өтө турган Азия биринчилигин жакшы деңгээлде өткөрүп алсак, бул биздин мамлекеттин да аброю болот. Анткени бизди дүйнө жүзү да карап отурат. Анткени дзюдодун 100төн ашык эл аралык федерациясы бар. Эң чоң федерациялардын бирине кирет булар. Бул олимпиадалык спорттун түрлөрүнө кирет, олимпиадада ойнотулат бул. Ошого байланыштуу бул түз эфир болгондон кийин булардын өзүнүн онлайн режими менен бүт спортчулар ушу үйүндө болобу ушу тети Кыргызстан четинде отуруп дагы өзүнүн спортчуларын, өзүнүн балбандарын ушу олимпиадада жолугуп каламбы деген буга чейин айткан жылдыздар, келе турган жылдыздардын күрөшүн мындайча айтканда дүйнө жүзүдөн карап отурат да. Анткени ошондо Кыргызстан кандай мамлекет? Бир гана ал спортту карабайт. Биз деле бир жака учаарда же бир жака барарда ошол жактын жаратылышын карап, элин карап, мындайча айтканда экономикасы да кандай болот экен, жаратылышы кандай болот экен, элдерин кандай болот экен деп изилдеп чыгасың. Ошого байланыштуу бир гана спорт жагы эмес, бул жагында биздин Кыргызстан мамлекетинин аброю дагы көтөрүлөт деген чоң үмүт бар. Андан тышкары ушу жаш балдарыбыз кийинки жылдары ушу залдарга келип, ушу дзюдону көрүп, кызыгуусу пайда болуп, мындайча айтканда биз дагы келечекте ушу Азия оюндарында, Азия биринчилигинде, эл аралык мелдештерде аягында Кудай буйруса ар бир спортчунун өзүнүн койгон максаты бул Олимпиада оюндарында Кыргызстандын желегин желбиретебиз деген терең ишеним менен спортко кызыгып атышат. Ага бирдиктүү ушу балдарды ата энелери да түрткү берип атат. Ушу балдарыбыз кийинки жылдары балдардын баары телефон, компьютерде отуруп калбаду. Мындайча айтканда мектептерде физкультура сабагы начар өтүлөт. Балдардын ден соолугу дагы эми ар бир ата эне өзүнүн баласынын мүмкүнчүлүгүн билет да. Ошого кызыктырууларды башташат. Кайсы жерде кайсы тренер бар, кайсы машыктыруучу бар. Кыргызстанда топ курама команда жылдыздарга айланса биздикилер, биз дагы келечекте ушу балдарыбызды ушу Кыргызстандын желегин желбиретип, жылдыз кылабыз деген үмүттө. Көп балдар спортчулар мындайча айтканда бир гана дзюдо эмес, спорттун ар бир түрүнө кызыгуу пайда болот. Мынакей былтыр карантин кирип, анан кийин көп спортчулар машыкпай калды. Анан кийин бул биринчиликте таасирин тийгизбейби спортчулардын даярдыктарына? Тийгизет, тийгизбей койбойт да, тийгизет. Бирок биз спортчулар менен жеке машыктыруучулары, башкы машыктыруучулар менен биргеликте спортчулар бир да күн мындай мен эс алды дегенден алысмын. Анткени олимпиадалык курама командага кирген спортчуларыбыз өзүнүн ден соолугун, өзүнүн тамак ашынан баштап режимине чейин аябай толук кандуу караган балдар. Анткени салмакты өстүрбөш керек. Салмагын карап тура турган балдарыбыз бар. Күнүгө 2 мал машыгуу иштерин өткөрүп атты. Бир гана ошо спарринг партнер жоктугуна байланыштуу кичине минус болуп калышы мүмкүн. Бирок биз Кыргызстан биринчилигин өткөрүп, курама команданы бекиттик 20-жылдын аягында. Кудай буйруса балдарыбыз андан тышкары окуу машыгуу жыйындарын өткөрүп, эл аралык мелдештерге барып келди. Бир гана эми Кыргызстанда андай болгон жок, бул дүйнө жүзү үйүндө отуруп десе болот да. Мындай баланс бар да, баарыныкы эле бирдей. Эми бул жерде биздин балдарга ийгилик гана кылыш керек, уже травма болбосун депчи. Олимпиадага саналуу эле күндөр калды десек болот. Саналуу мындай старттар калды, көп старттардын баары тең отменага чыгарды эл аралык федерациялар ушу пандемияга байланыштуу. Ошого карабай ушу Кыргызстан кичинекей мамлекет болсок дагы аракет кылып, колдон келишинче мамлекет тарабынан колдоого аракет кылып атабыз. Бир гана мамлекет эмес, бул федерациянын да чоң, өзүнүн салымы чоң. Андан тышкары ушу демөөрчүлөр өздөрү колдоп, ушу спортчуларды жакшы көрүп, ушу дзюдону сүйгөндөрү анын арасында спортчуларга жардам берип жүргөн демөөрчүлөргө да чоң ыраазычылык айтыш керек. Анан кийин азыр канча спортчу ушул жолдомо утат деген үмүтүңүздөр бар? Дзюдо курама команда менен эми биз машыктыруучулар менен федерация менен биргеликте сүйлөшкөндө биз ушу Олимпиада оюндарында ушу 2 жолдомо ушу дзюдо курама командасы Кыргызстанга алып келип берсе, бул жакшы болот деген үмүтүбүз бар. Эми үмүт дегенген калган эми Кудай көргөзүп аткан, Кудай буйруп калса, үчүнчүсү болуп калса баарыбыз сүйүнөбүз го. Бул жаман болбойт го деген үмүт бар. Эркин Салимович, айтсаңыз, бул ушул өтө турган Азия жана Океания биринчилиги буга чейин кайсы мамлекеттерде өтүп келген?
Жалпы Азия региондорунун баарына өткөн. Мен дагы сизге тууралатып коеюн. Азия Океания чемпионаты. Азия Океания биринчи жолу Кыргызстанда бүткүл ушул региондо биринчи бул эки федерация кошулду. Азия Океания эки федерация кошулуп, азыр Азия Океания федерациясы. Ушу биринчи чемпионат Кыргызстанда өтүп атат. Азия Океания. Аябай эме Австралия, Фиджи, Новая Зеландия деген өлкөлөр келет бияка. Демек алыскы мамлекеттерден дагы алыс ооба Австралия ошо Тихоокеанский региондун острова эмелери бар го, ошолор келип бизге Кирибати, Фиджи деген, Новая Зеландия ошондой деген эмелер келишет. Азыр аябай кызыктуу болуп атат. Анан кийин биздин маалыматыбызча 400-500 спортчу келет деген мындай маалыматыбыз бар. Азыр мен сизге так маалымат берип коеюн. Ушул Азияга 32 мамлекет заявкасын берди. Анын ичинен 207 балван. Жалпы 400гө жакын конок күтүлүүдө. Делегациянын билесиз, врачтары бар, личный тренерлери бар. Анан айтып кетсем, 3-үндө, 4-үндө биякта бизде конгресс өтөт. Конгресс ошо өлкөлөрдүн президенттери дагы бияка келет. Эл аралык дзюдо федерациянын президенти Мариус Визер келет. Азия Океаниянын президенти Абейт Алензи келет. Ошолор төрагалынын астында биякта конгресс өтөт. Биз Кыргыз Республикасынын улуттук дзюдо федерациясы ушул жагынан аябай чоң даярдык көрүп атабыз. Бул өзү чемпионат биздин Кыргызстаныбызга аябай көп жакшы позитивдүү нерселерди алып келет деп мен ойлойм. Эң биринчи бул биздин өлкөбүздүн имиджин көтөрүү. Бул аябай көйгөй. Анан ушул мелдеш өтүп атканда мен жеке оюм ар бир кыргызстаныбыз ичинде бир патриоттук сезим. Анан ошол биздин кыргыз элибиз биригет деп, ою менен биригет болот деп ошондой чоң ишенүүдөмүн. Анан Кыргызстанда өткөндөн кийин бул кайсыл мамлекетке тапшырылат? Чучугалак дароо эле ушул жактан бияктан чечилет, ушул конгрессте чечилет. Аябай көп маселелер бар, ушул конгрессте чечилет, ушул ковид маселеси, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, анан эл аралык дзюдо федерациясы чогуу ушул пандемиянын алкагында ковид алгоритмин мелдештерди кандай өткөрүү алгоритмин иштеп чыгарган. Ошого карата дзюдо федерациясы мени Будапештке жөнөткөн, ошону окуп кел депчи. Ошо Азия бизде өтүп калса, кандай биз өткөрөбүз? Бунун баары, бунун чоң инициативасы, бул биздин президентибиздин инициативасы, Жолдошбек Асанбекович Кулбаевдин. Ошо барып окуп, анан ушул алгоритм менен биз деген ошол мелдешти өткөрөбүз. Эң биринчиси бул талабы бул зрительсиз. Экинчи талап бул деген спортсмендердин баары бир отельге келет, отельде жашайт, отельден чыкпайт. Ошол отельдин ичинде биз деген баарын ошолорго даярдап бериш керекпиз. Тренировочный зал, баары ушул отелдин ичинде болот. Чыгууга болбойт. Ошондой эле Газпром дейтин, соревнование өткөн жер, аягдагы полное оцепление болот. Аякта ушул иштеп аткан кишилер алдында баары ПРЦ тест тапшырат. ПРЦ тестин тапшырып, алардын баары эмеде болуш керек, обсервацияда болуш керек. Башка эл менен контагы болбош керек. Көзүңөр көрөсүңөр КТРК спорттон, силердин каналыңардан, түз эфирден, эки татами түз эфирден көрүлөт. Андан тышкары YouTube каналында эки татами түз эфирде көрүлөт. Азыр бизге Франциядан Канал Плюс деген каналды уккандар болуш керексиз. Ошолор чыкты. Алар бизден суранып, бизге подключаться этип, алар көргөзөт. Спорттек деген чоң интернет портал бизге ал дагы чыгып атат. Алар дагы көргөзөт. Ошо жалпы дүйнө ошо бизде өтүп аткан мелдештерди
баары түз эфирде көрө алат. Жалпы Ал түз эфирлер алынып атат, анан кийин алар бекер көрсөтүлөбү, кандай болот бул жааты? Бияк бекер көргөзүлөт. Мына биздин силердин коллегаларыңар бизге балким таарынып атат болуш керек. Биз деген ушул алгоритмдин себебинен биздики өзүбүздүн жакын партнерубуз ушу КТРК спорт болуп атат. И пресс-служба госагентства, мамлекеттик спорт агентинин пресс-службасы. Ошолор баарын толук маалыматын, сүрөт-бүрөтүн баарын чыгарышат. Башка информ агентстволор ошолорго колдонуп алса болот. Өзүбүз киребиз десе, келиңиздер. Биз жоктоп аткан жокпуз, бирок өзүнүн талаптары бар. Силер деген ПРЦ тест тапшырыш керексиңер. Силер эл аралык дзюдонун федерациясынын аккредитациясын өтүш керексиңер. Эми аккредитация ал баягы эле акча. Жалпы дүйнө азыр ушинтип иштеп калган, биз аны ойлоп тапкан жокпуз. Биз өзүбүз конок болуп калабыз ошол турнирдечи. Биз шарттын баарын түзүп беребиз Азия федерациясына. Анын үстүнөн дагы эл аралык дзюдо федерациянын өкүлдөрү келет, алар өткөрөт ушул мелдешти. Биз өзүбүз конок болуп калабыз. Биз кожоюн болуп соревнования бүттүргөндө биз кожоюнбуз. Соревнованиянын ичинде биз өзүбүз конок болуп калып атабыз. Тескерисинче. Анан биздин өздөрүбүздүн агайларыбыз бар, эмелерибиз бар. Баарына туура түшүнсүн деп чакырып кетет элем. Бул биздин талабыбыз эмес. Ошол үйүңөрдө көрүп эле, прямой эфирден көрүп эле, улуттук дзюдо федерация дөмөрчүлөр менен кошо азыр фан зоналарда иштеп эметилип атат. Ошол фан зоналарга келип ошол жактан көрсөңөр болот. Ачык асманда ковид жукпайт экен. Апрель айы уже жылуу ай болуп калат деп толук ишенебиз. Ошон үчүн келиңиздер, баарыбыз. Анан калыстар тобун айтып өтсөңүз, калыстар тобу кайсы мамлекеттерден келет? Же Кыргызстандан дагы ушул калыстар тобу барбы? Калыстар тобу тууралуу биздин федерациябыз, Азия Океаниан федерациянын өзүнүн спорт директору бар. Анын аты Такао Кавагучи. Ол киши ар бир өлкөдөн бир рефери тандап алат. Ал тандап алуу жөнөкөйдөн эмес, жагасың деп ала бербейт. Алардын рейтинги бар. Алар деген кайсы мамлекетте катышкан, кандай жакшы судить эткен, ошибкалары барбы, жокпу. Бияка аябай күчтүү реферилер келип атат. Толугунан 17 киши келип атат. Ар бир өлкөлөрдөн, Япониядан, Макао, Индия, Пакистан, Ирандан келатат, Сириядан келатат. Ушул биздин региондун көп эмне. Кыргызстандан биз 4 эл аралык даражадагы калыс тобун заявка кылдык. Бул Марсакеров, Кадралиева Айзада, Лариса Проскуракова, анан Аббас Тынаев. Бизде 4 эмебиз бар, реферилерибиз ушул мезгиште катышат. Жомарт Жылгычевич, айтсаңыз, анан кийин ушул дирекция тарабынан кандай пландар бар быйылкы жылга? Биздики жана өтөт айтып кетпедимби? Биз ушу календардык планга ылайык, ушу бир гана дирекция дайындыгы боюнча мама агенттик менен биргеликте биз толук кандуу Олимпиада оюндарына дайындык көрүү. Бул Олимпиада оюндарына дайындык көрүү деген себеби ушул Азия биринчилиги, Азия Океания биринчилиги Кыргызстанда өтүп аткан. Бул аябай жакшы, үстүндө айтып кеткендей. Бул болсо ушу курама команданын бир ушу Олимпиадага дайындык көрүү, рейтинг алуу очколордун бир этабы деп койсок болот да. Анткени мындан кийин дүйнө биринчилиги өтөт. Андан кийин дагы бир эл аралык мелдеши бар да. Ошо Азия бүткөндөн кийин эле балдарыбыз окума ушул жыйынына кайра кетип, Кудай буйруса, андан толук кандуу дайынданып туруп, салмактарын дайындап, андан кийин эл аралык мелдешке, андан кийин дүйнө биринчилиги менен быйылкы жыл ошо менен Олимпиада болот да. Ошо менен курама командага биз мындайча айтканда башкы машыктоочулар менен, федерациянын өкүлдөрү менен, президенти менен да сүйлөшкөндө, ушу азыр эркин айтып кеткендей, толук кандуу кыргыз элинин аброюн көтөрүп, ушу кыргыз мамлекетинде ушундай Азия Океания биринчилиги өтүп атат деп дүйнө жүзүн бир дүңгүрөтүп туруп, ушу курама команда өзүнүн этабын өтүп, ушу балдарыбызга ийгилик каалап, ушу бизде өтүп аткан мелдештен керектүү өзүнө упайларды топтоп туруп, анан дүйнө биринчилигине дайындык көрөт деген терең үмүт бар.
Сіздерге чоң рахмат эфирибизге келип, дзюдо боюнча негизи эле Азия жана Океания тууралуу ушул чемпионат кандай өтөт, маалымат бергениңиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Биздин дагы спортчулар жакшы көрсөткүчтөргө ээ болот деп үмүт кылабыз. Учурда пайдаланып мен деген дзюдо Кыргыз Республикасынын улуттук дзюдо федерациясынын атынан мамлекеттик спорт агенттигине өзгөчө спорт олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясына Жомарт Жылкычевич мырзага чоң терең таазим айтканын келтирет. Анан ошондой эле биздин дөмөрчү партнерлорубузга чоң жардам берип атканыбыз үчүн чоң рахматыбызды, ыраазычылыгыбызды айтып атабыз. Аврора бизнес центр, Toyota центр, Демирбанк, Акнет, Мегаком деген дөмөрчүлөргө аларга аябай чоң ыраазычылыгыбызды берип атабыз. Анткени үчүн алардын бизге жардамы аябай чоң болуп атат. Ошолорго чоң рахмат. Силерге дагы чоң рахмат. Ушинтип ушул иш-чараны баарыбызга элге көргөзүп атканыңызга, эмесин көтөрүп атканыңызга силерге дагы чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Атактуу телекөрүүчүлөр, Иш илгери программасында спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын директору Жомарт Шамханов жана дзюдо федерациясынын башкы катчысы Эркин Кыдыраконов менен маек жүргүздүк. Ушуну менен Ала Тоо 24 каналынын бүгүнкү Иш илгери программасы өз ишин жыйынтыктайт. Студияда кызмат Амантур Төрөбаев болдум. Иш күнүңүз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыздар.